Бакай Ата районунун Ынтымак айылынын 39 жаштагы тургуну Мира Осмонова күнүн кенже уулун мектепке узатуу менен баштайт. Бул үйдө Мира жолдошу Самат Кененбаев экөө 23 жылдан бери жашайт. Алар 5 баланын ата-энеси. Жолдошу Самат элетте устачылык менен алектенип, үй бүлөсүн багып келет. Мен жолдошум экөөбүз 98-жылы баш кошконбуз. Ошодон бери экөөбүздүн ортосунда 5 балабыз бар. 5 баланы тарбиялап чоңойттук. 5 баланын эки кызды күйөөгө берип койдук. Былтыр бергенбиз, бирөөсүн быйыл бердик. Жакшы. Буюрса бир неберебиз бар. Өзүм дипломум жок болсо да, кыздарыбызды дипломду кылайлы деп окуттук. Айыл жумушу малга чөп салмай, суу бермей, тоокторго жем салмай. Анан кийин мен ошо коомдук иштерге аралашайын деп айылдык ден соолук комитетинде ыктыярчы болуп иштейм. Бирсом айлык деле албайм. Бирок өзүмө жагат, ошо айыл элине жардам кылайын деген ой менен. Анан ошо айылдык ден соолук комитетине проекти келген былтыр. Ден соолукка пайдалуу нерселер жазгыла деди. Ден соолукка пайдалуу. Мен ойлодум, ден соолукка пайдалуу эмне болот? Бизде фитнес клуб болсо, бир жерде фитнес ачканда ал бизде бесплатный да болот да. Ошого карап фитнести жазып көрдүм. Кудайдын буйругу менен өтүп калды. Буйруса ачылып да калды. Каарманыбыз үй оокатынан тышкары коомдук иштерге активдүү катышып, учурда айылындагы ден соолук комитетинин төрайымы. Бунун пайдалуулугу жөнүндө болгондо, бул үйдө отурган кыз келиндерге жана ашыкча салмакка биздин айылга аябай пайдалуу экен. Биздин келиндер да келишип атат, келип көрүп кетишип атат. Бул аябай сонун нерсе болуп атат да. Алар негизи таласка барып келип жүргөндөр да бар экен. Аябай сүйүнүшүп атат да, берге жакшы болду, тияка барбай, ушакка эле келип турат экенбиз депчи. Эми ден сак коом, ден сак эне, ден сак бала дегендей. Бул машыгуу залы тууралуу долбоор жазууну ал 13 жаштагы уулунун майыптыгынан улам туура көргөн. Тиги бутуңду сал. Кана тепчи. Теп. Бияка оң теп. Оң теп. Бат-баттан теп. Молодец. Ошончо. Азамат. Ушинтип велосипед, неме үйдө велосипедди ушинтип тепкен үйрөтүп атабыз да. Балам 13-кө чыгып калды 2007-жылкы. Буну төрөлгөндө жашынакай эле төрөлгөн. Элден өзгөчө чоң төрөлгөн да, 5 килограмм болуп. Жашынакай эле чоңоюп атты. Салмагы, тамак жеши бар эле жашынакай эле болчу. Анан бир 3-4 ай болуп калгандабы. Ошондо мындай чута бирке берки балдарды болуп, наркы беркине кара десең карабай, чута мындай өзгөрүлүп атты да. Буну уже инвалидностька чыгарды да. Инвалидностька чыгарып турабыз. Аны оңолгондон кайта чыгарып коебуз депчи. Бунун немеси, мээси өзүнүн жашына туура келбейт депчи. Мээси улам кичинекей, бул 1 жаш болсо, ал бул уже жаңы төрөлгөн баланын эле мээсине депчи. Муну аябай эле кеч болуп атат деди да. Буну улам психологко апарып, аларга көрсөтүп, алардын жана өзүнүн методдору менен иштегенге биздин ага убактыбыз да жок, барганга шартыбыз деле болбойт. Ар жерде жүргөндө квартирага кириш керек, же бирөөдүн үйүндө жүрүш деле оңой эмес. Анан тигилер айтышты, бияктан деле соруклетте бергиле депчи, өздөрү келишип да жатты. Интернетка бергиле, биз карайбыз деп. Бирок биз аябай каршы болдук. Ошакка барсам эле ыйлайм да. Таштай албай койдум такыр эле. Машыгуу залы айылдагы кыз келиндердин эне баланын ден соолугун чыңдоодо ыңгайлуу экенин белгилеп өттү. Бул машыгуу залы Талас облусу боюнча айыл жергесиндеги алгачкы болуп саналат.